Салам достор, алгачкы жолу Кыргызстанда өзгөчө унаа жуучу жай. Анын өзгөчөлүгү өзүңүздөр көрүп тургандай мыкты тематикалык стилде жасалган тамактануучу жайдын интерьери. Башкача айтканда, сиздердин унааңыздар жуулуп жаткан кезде улуттук жана европалык даамдарды даам татып кетсеңиздер болот. Биздин дарек Аскар Шакиров көчөсү, Болжол Таатан соода борборунун маңдайы. Патруль полисиянын милиция Кенже лейтенант келди. Саламатчылык. Жолдош Кенже лейтенант болуп жатам. Чакырган экенсиз. Мен чакырган жокмун, кечиресиз. Жооптуну бүгүнкү күндөгү жоопту чакырган экенсиз. Менби? Жок, бизге Жок, жолдош. рациядан түштү, ошого келди. Жолдош ага лейтенант, мен эч кимди чакырган жокмун. Мен бул жерде түз эфирдемин. Каналист. Инстаграм аркылуу түз эфирдемин. Тиги жакта кесилиштен өткөндө эле 327 жана толуктоочу маалымат биретинде эвакуатор деген белги орнотулган. Мен келгенде могул жерде эки кызматкер жүргөн, кесиптештериңиз кызмат өтөп жүргөн. Мен келип токтодум, токтогондон кийин ышкырып мага машинаңды алып кой деди. Кайсы жерде турат? Мен ушул жерде токтогом, жылган жокмун. Анан келди, өзүн тааныштырды. Анан кетип калды. Мыйзамдуу талабымды аткарып коюңуз, унааңызды алып коюңуз деди. Анан мен мыйзамдуу талабымды аткаргым келбеди. Анан бул жакка айттым. Жигиттер 102-ге чалып койгула, ушундай өзүн Азамат Ормокеев деп атаган жарандык активист эреже бузуп турат, ошого келип чараң. Олдон соң деп мен бул жакка айттым. Ушул жерде эле чалып айтса керек сизге. Ошо. Мага протокол түзөсүздөрбү? Мыйзам баарыбызга бирдей да. Ушул жерде тургансыз, а? Мен тургам, дагы деле турам. Дагы деле турам. Болжол менен азмы 41 мүнөт болуп калыптыр. 1 саатка жакын болуп калды. Демек мен 1 сааттан бери эреже бузуп турам да, мынча айткандачы. Сизге түшүндүм, урматтуу айдоочу. Мен бүгүн жоопту болуп, бул шаар аймагында кызматкерлерде кайсы жерде кандай кызмат алып баратат. Ошол боюнча жүрдүм, ошон үчүн бир аз кетип калдым. Мен сизди кеч келдиңиз. Жок, мен сизди кеч келдиңиз деп сизге түшүндүрөм. айткан жокмун. Болгону мен жагдайды түшүндүрдүм. Мен эреже бузуп турам, мага протокол түзүп бергиле деп атам. Болгону ошо. Областной теш патруль 860. Рахмат жигиттер. Гайлер келди. Областной теш патруль 860. Бул жака келиңиздерби? Мага азыр протокол түзөт. Эң акыркы немелерге жазгыла. Андай кылалы. Сотко чейин бүтүрөлү же сотко ашырайынбы? Эгерде сотко чейин бүтүр десиңер, мен бул жерде протоколго макул эмесмин деп жазып беришим керек. Макул эмесмин деп жазып берсем, булар адатынча мени немеге чакырат комиссияга, шаардык ГАИге, патрулдук милицияга. Анан ошол жерде комиссиянын курамында бул маселени чечет. Мен чындыгында эреже буздумбу же бузбадымбы депчи. Эгер эреже бузбаганым аныкталган болсо, бул эреже бузуу боюнча өндүрүш токтотулат ошол жерде заматта. Эгерде жок, соттош, сотко бар,
сотто утасыңбы же уят болосуңбу ошону көрөлүчү десеңер, мен анда бул жерде азыр протоколго ооба мен эрежени буздум, ооба кечирип ооба иттик менден кетти деп анан эртеси барып, эртеси эмес эми эртең суббота болуп калбадыбы, биринчи күнү барып сотко беришим керек. Себеп дегенде токтом чыккандан кийин 10 күн убакыт берилет. Дем алыш күндөрдү эсептелет. Дем алыш болуп калды деп аны кемите албайт. Ошондо менде 10 эле күн болот. Мен 10 күн ичинде сотко берип, соттошум керек болот булар менен. Аз. Ол жерде неме болуп калды? Чөкөт болуп. Урматтуу айдоочу. Азыр мен бул жердеги ситуациянын баарын көрдүм. Жакта знак турат. Андан тышкары сиздин машинаңыз менен бул жерде 5 автоунаа токтоп турат. 327 белгисинен кийин. Андан кийин бул тараптагы машиналар турушат. Бүгүн шаарда кызматкерлердин баардыгы сопровождение жүрүшөт. Ар жерде посто коюп кызмат өтөт. Ошондуктан бул жак аймакка бир аз тейлегенге балдар жетишпей калды. Сиздин кандай сурооңуз, дагы кандай маселеңиз болсо мен жооп берейин. Эми мындай максатчы, урматтуу айдоочу. Протокол түзүү эле жазалаш эмес. Максат эскертип түшүндүрсөк, айдоочулар өздөрү да түшүнсө, баары нерсе ошо айдоочулардын же болбосо кандайдыр бир автоунаа башкарган жарандардын кайдыгерлик мамилеси болуп атат да, урматтуу айдоочу. Жолдош кенже лейтенант жетишпей атабыз. Ал жакта мейли силер жетишпей эле болгон. Мен биринчиден, экинчиден анан мына 2021 15 сентябрь окуу жылы ачылгандыктан шаарда автоунаалардын агымы бир аз дагы көбөйдү. Ошондо мен эреже бузуп Жок, сиздин эреже жазаланбай каламбы? Жок. Мен мисалы үчүн алдымдагы турган, токтоп турган унааларга жана аркамда токтоп турган унааларга эч кандай каршылыгым жок. Макул. Тескерисинче, эгерде азыр мен кеткенден кийин мага түзбөстөн ушуларга протокол түзсөңүз, мен буларга жардам берип, сотко өткөрүп, соттон утуп чыккан аракет кыламын. Бирок мага эмнеге түзбөй атасыздар? Сиз азыр айтып атасыздар, мамлекет башчысы келип ушундай жетишпей атат депчи. Мен келгенде эки кызматкериңиз турган да бирок. Туруп туруңуздар. Эми сиз азыр мен сизди түшүндүм. Күлкүлүү себепти айтып атасыз да, жолдош кенже лейтенант. Урматтуу айдоочу. Сиз мындай кылбайсызбы одан көрө? Сизде протокол бар да. Жок, менде протокол жок. Мен азыр текшерип жүргөндүктөн азыр мен да экипажым мен алып жүргөн сопровождение кетти алдагычы. Анда мындай кылбайлы. Мен ушул видеону жарыялайм. Ушул видео далил катары болсун. Мен эреже бузганым далил катары болсун. Анан мага ошол видеонун негизинде протокол түзө аласыздарбы? Бардык автоунааларга дейсизби? Жок, мага да атам. Мен башка автоунааларга эч нерсе дегеним жок. Мен өзүм айтып атам. Урматтуу айдоочу. Максат айттым го, протокол түзүп жазалаш эмес. Ушул жериң токтоп туруңуз. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп атам. Бул эреже бузууга эскертүү берилбейт, кечиресиз. Берилбейт. Эскертүү берилбейт. Түзгүлө. Эми человеческий фактор дейм. Жок. Мен атайын токтодум, атайын ушул жерге тургум келди, мага протокол түзүп бериңиздер сурагычы. Бошогондо Канча күтөбүз бошошун? Азыр саат. Азыр кайра сопровождениеңиз башталды. Сизгечи. Бизге Канча күтөбүз? сопровождение башталды, ошого балдар бошоп атат. До конца. Мен бул жака чакырайын десем. Азыр бул жердеги коюлган балдардын баардыгы отспление чыгып кетишти. Эки бала жүрдү эле, эки кызматкер. Жогору чыгып бар кетти. экен эле. Отспление чыгып кетишти КВКдачы. КВКда турушат. Анда Андан көрө сизге ак жол каалайлы. Азыр дагы бир сурообуз бар да. Бул айдоочу жол эрежесин бузуп турат, туурабы? Анык. мен жол эреже буздумбу? Жол эрежесин буздуңуз. Буздум, Бузуп турасыз. Сиз бузуп турасыз, башка айдоочулар деле бузуп турат. Жок, башкаларды жок. Мисалы айткан. Башкалар жойнобуз. Мен бузсам, мага түзүп койгула, мен сиздерге аныктап берейин, бул жол эреже бузуусуна кирбейт дегенди мен сиздерге аныктап берейинчи ошо. Мага протокол түзүп бергиле. Сизге ак жол каалайлы, ишиңизге ийгилик, айдаңыз. Жок, бул Азыр Мейли, сөздү көп кылбай, мейли сиз кызматыңызды улагыңыз. Макул, биз да сизге аманчылык тилейбиз.
Азыр ушул жерде бир аз туруп тура берели, башкалар деле турат да. Хорошо. Тимдей эле эч нерсе кылбайт Макул, атасың. эч нерсе кыла албайм. Айттым го бүгүн кызматкерлер. Макул, түшүндүм. Макул. Аз окуйбуз. Макул, рахмат. Түзбөй койдук, ана жанагы түзөм деп аткан Сайпиев эми өзүң келет окшойсуң. Кыскасы түзбөй коюшту протоколду жигиттер. Ошо кыскасы. Бардыңарга аманчылык. Түздүртөйүн дедим эле. Шаарда буга чейин мен айткам 327 белгиси шаарда жамгырдан кийин козгарын көбөйгөндөй эле быжырап көбөйүп кеткен. Бирок ал туура коюлганбы, туура эмес коюлганбы деген маселени эч ким көтөрбөй жатат. Мына белги ошолордун бириси болуп эсептелинет. Ошол кыскасы. Мен бул видеону тез аранын ичинде YouTube'га чыгарганга аракет кылам. YouTube'га чыккандан кийин патрулдук милициянын жетекчилигинде кайрылам, официалдуу кайрылым болсун. Ушул видеону далил катары кылып, мени шаарда көргөн жериңиздерден токтотуп, мага тийиштүү чара колдонуңуздар деп кайрылып кетмекмин. Ошол кыскасы. Баардыгыңыздарга аманчылык, сак болуңуздар.